London BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Баары тең Путинди карап турган чак. Украинада тынчтыкты орнотуу боюнча Париждеги саммитте Путинге Сирия маселеси боюнча суроолор жаадырылат. Үстүздөгү жылы АКШда 294 массалык ок атуу болду. Президент Обама мындай окуя кадыресе көрүнүш болуп баратканына кейди. Балдарды ташыган унааларда тамеки тартууга тыюу салынды. Айдоочулар көнгөн адатын таштай алабы? Орус учактары Сириядагы террорчулардыкы делген буталарды бомбалоосун күчөттү. Москва 4-чү күнү 18 аба чабуулунда Ислам мамлекети деп аталган топтун Ракка, Алеппо жана Хомстагы машыктыруу лагерлери менен башкаруу борборлору бутага алынганын билдирди. Айрым серепчилер имден башка да көтөрүлүшчү топторду жок кылып, Россия Башар аль-Асаддын режимин колдоону көздөйт деп тынчсызданууда. Ал арада президент Путин француз жана немис кесиптештери менен жолугууга Парижге келди. Сүйлөшүү Украинадагы тынчтык процесси жөнүндө болмок. Бирок Сириядагы кризис ал сүйлөшүүгө көлөкөсүн түшүрдү. Аба соккуларынын 3-чү түнү Орус армиясы 18 чабуулдун 12-си Ислам мамлекети тобунун позицияларын бутага алганын билдирди. Идлиб, Хама, Алеппо провинцияларына соккурулду. Орус президенти дагы бир талаштоо маселе саналган Украина жөнүндө сүйлөшүү үчүн Парижге келди. Бирок бул жолугушуу Орусиянын жакынкы чыгыштагы аракеттеринин көлөкөсүндө калууда. Батыш Орусия президент Асадты күчтөндүрүүнү көздөйт деп кабатырланат. Орусия эки маселеде тең Америка менен батышка каршы өнөктөштөрдү табууга жетишти. Ортодо байланыш бар. Менимче Путин Орусия бир гана коңшусу Украина үчүн тынчсызданган өлкө эмес, дүйнөнүн башка аймагында да салмактуу держава экенин көрсөткүсү келет. Сирия болсо орус чылыш жасап өкмөттүк күчтөрдү чыйралтууга үлгүрдү. Орусиянын аба күчтөрү бизге жакшы жардам берип жатат. Биз Ислам мамлекети жана Ал-Нусра фронтуна каршы туруп жатабыз, деди танк командири. Орусия Сириянын оппозициясына соккуруу менен Ислам мамлекетин күчтөндүрбөйбү деген тынчтануу дагы бар. Мындай аба чабуулдардан улам Асадка каршы турган суннит оппозициясы экстремисттердин колуна түшөт, дейт ак үй өкүлү. Орусиянын жогорку расмий аба чабуулдары 3-4 айга созулушу мүмкүн, дейт. Канчалык тынчтандырбасын, Орусия Сирия үчүн кармаштын бекем бөлүгүнө айланды. АКШдагы колледжде кече 9 адамдын атып өлтүрүлүшү бир уюмдун аныктоосу боюнча үстүздөгү жылы 294-чү массалык ок атуу болду. Орегон штатынын Роузбург шаарчасында ок аткан Крис Харпер Мерсер полициянын огунан каза тапты. Бул окуядан кийин президент Обама дагы бир жолу АКШда курал көзөмөлүн күчөтүүгө үндөдү. Сыртта бирөөлөр жүрөт, эшикте атышуу бар деген бул сүйлөм америкалыктардын көкөйүнө тийип өттү. Бул жолку окуя суу боюндагы кичинекей Роузбург шаарында орун алды. Куралчан адам бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө кирип, кампустун эл көп жүргөн жерин бутага алган. Ал полиция менен атышууда каза тапты. Баарын таштай качтык. Тушкелди чуркап дүрбөлөңгө түштүк. Менимче бир нерсе болгонун биз биринчи уктук окшойт. Анткени калгандары класстын ичинде болушчу, дейт бул күбө. Американын медиасы куралчан адамды 26 жаштагы Крис Харпер Мерсер деп аныктады. Ал эмне максатты көздөгөнү белгисиз. Анын Калифорниядагы атасы окуяны угуп, нес болуп турганын айтты. Түндө Джон Тобел курмандыктарды эскерүүгө чогулушту. Туталанганын жашырбаган президент Обама кайрадан Америкада куралды көзөмөлдөө чакырык менен чыкты. Биз акыл эс оорусунан жабыркаган адамдар жашаган дүйнөдөгү жалгыз өлкө эмеспиз. Бирок биз мындай массалык атышууларга тез-тез күбө болгон жалгыз өнүккөн өлкөбүз, деди Обама. Ал мындай атышуулар элдин үрөйүн учуруп бүткөнүн айтты. Бирок Америкада курал колдонууну колдогон тарап өтө күчтүү. Алар мыйзамды өзгөртпөө үчүн болгон күчү менен күрөшөрү бышык. Сиз көрүп жаткан BBC, эми алдыңкы саптагы башка кабарлар. Афган армиясы Кундуз шаарын Талибандан артка тартып алдык дегени менен шаар тургундары ок атышууланып жатканын жана Талибан көчөлөрдө каршылык көрсөткөнүн айтууда. Салгылашы жүргөнүнө 1 аптадан ашты. Свет, суу жок, азык-түлүк түгөнүп баратат. Кундуз 14 жыл мурун Талибан каратып алган биринчи шаар болгон.
Улуттар уюмунун балдар боюнча агенттиги ЮНИСЕФ Йемендеги согушта соңку 6 айда 500дөн ашын бала мерт кеткенин, кеминде 700 бала жаракат алганын жана 1,7 миллион баланы ачарчылык тооруп турганын билдирди. Йемендеги ЮНИСЕФтин өкүлү согуштун ар бир күнү балдардын келечек тууралуу кыялдарын талкалап жатат деди. Эң байыркы Куран китебинин бир нече бети Англиядагы Бирмингем университетинде көргөзмөгө коюлду. Бул 4 парак окуу жайдын китепканасында бир кылымдай каттылып туруптур. Балким биз азыр Мухаммед пайгамбардын тушундагы кол жазманы көрүп турабыз. Тарыхчылар бул Куран китеби 7-кылымдын ортосунда түзүлгөн деп болжошкон. Бирок көмүртек текшерүүсү бул кол жазма андан 10 жыл мурун жазылганын аныктады. Британия. Айрым жерлерде 18 жашка чейинки жүргүнчү бар болсо, унаада тамеки чегүүгө тыюу салынды. Австралияда бул схема ибак күчүнө кирген. Британиядагы эреже айдоочу эле эмес, жүргүнчүлөргө да тиешелүү. Эрежени бузгандар полицияга $75 штраф төлөйт. Британияда коомдук жайларда чылым чегүүгө тыюу салынгандан 8 жыл өткөндөн кийин жаңы мыйзам ишке кирүүдө. Эми унаанын ичинде 18 жашка чыга элек жүргүнчүлөр болсо, айдоочу да, башка жүргүнчүлөр да тамеки тарта албайт. Тартса $75 айып пул салынат. Бул чечим чылымдын жаштардын өпкөсүнө тийгизген таасирин иликтөөдөн кийин кабыл алынды. Тамекинин түтүнүнөн өзгөчө өспүрүмдөр көп жабыркайт. Алар тез-тезден дем алгандыктан зыяндуу бөлүкчөлөрдү көбүрөөк жутуп алышат. Алардын өпкөлөрү толук калыптана элек. Эксперттердин айтымында, унаанын терезеси ачык болсо да, балдар уулуу заттарды белгиленген өлчөмдөн 100 эсе көп кабыл алышат. Менин 3 балам бар. Унаада чылым чегем. Мен бул адатымды уланта берем. Анткени көз карандымын, дейт бул айым. Полиция мыйзам бузгандарга этият мамиле кыларын айтты. Ошентсе да алардын айрым өкүлдөрү мыйзамды ишке ашыруу кыйын болот дешет. Биздин позициябыз анык. Биз уурулук, үй-бүлөдөгү зомбулук сыяктуу маселелерге көңүл бурабызбы, же унаада чылым чеккендерди бутага алабызбы? Кыскартуулардан улам, кызматкерлерибиздин саны аз. Андыктан бул мыйзам биз үчүн биринчи артыкчылык эмес, дейт полиция өкүлү. Жаңы мыйзам Англия жана Уэльсти гана камтыйт. Шотландияда аларга кошулганы турат. Түндүк Ирландия болсо бир чечимге келелек. Спорт. Кече Европа лигасында Англиянын премьер-лига командалары начарыраак ойноду окшойт. Тоттенхэм Монако менен, ал эми Анфилд стадионунда Ливерпуль Сион менен тең чыкты. Ливерпульдан Адам Лаллана өз таласында жакын арадан гол киргизип, оюн мыкты башталган. Бирок швейцариялык Эбенезер Асифуа эсепти теңеп койду. Эми англис клубдары 20 команда беттешчү дем алыштагы премьер-лигада жакшыраак ойношор. 14-чү орунда туруп чемпиондугун коргогон Челси эртең Саутгемптон менен беттешет. Манчестер Сити Ньюкаслга каршы ойнойт, бирок травмалуу капитаны оюнга катышпайт. Жекшембиде Ливерпуль жергиликтүү аттандашы Эвертон менен, таблицанын лидери Манчестер Юнайтед Арсенал менен ойнойт. Регби дүйнөлүк чемпионатынан кабар алалы. Кече А тайпасында Уэльс Фиджини жеңди. Эгер эртең үй ээси Англия Австралиядан утулса, Уэльс чейрек финалга чыгат. Катар менен 3 жеңишке жеткен Франция да чейрек финалга жакындады. 41-18 менен утулган Канада жакшы эле баштаган. Бирок Франция кыйын экенин далилдей алды. Бүгүн Жаңы Зеландия Грузия менен беттешет. Эми таланты бар экенин өзү да билбей жүргөн чебер айымдын түстүү чыгармаларын көрүп коюңуз. Элеонор Макнер белгилүү сүрөт, фотолорду көрүп, аларды балдар ойногон пластилинден туурап жасап, сүрөтүн интернетке илип койчу. Көп өтпөй алар абдан популярдуу болуп кетти. Эми ал өз блогунда башка художниктердин чыгармаларын да даңазалай баштады. Азыр Лондонда айтмакчы, Элеонордун өзүнүн көргөзмөсү ачылды. Балким сиздин да катылып жаткан талантыңыз бар чыгар. Интернетибизге башпаңыз, дарегибиз bbc-kыргыз.com. Апта бою сиздер менен болгон Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.